Турабалдиева, 23 округ. Урматтуу төрага, өткөн чакырылышта бул жерден жеке маселе көтөрүлдү деп мага микрофон бербей коюшкан. Бул чакырылышта мен түшүнөм, мүмкүн сиздин өзгөчө мамилеңер бар да. Жакшы, мурдакы фракциянын бир фракциялашсыздар. Бир эмес канча жолу микрофон берилип атат, трибуна чыгарылып атат. Мен деле арыздана турган сөздөр көп. Бияқта ойлойм, мен ар бир депутаттын айта турган сөздөрү көп. Жеке маселелер боюнча, куугунтуктар боюнча, кеткен кишилер боюнча, бирок ал жеке маселе. Таарынычтарды, өзүнө тиешелүү сөздөрдү мен ойлойм, ал үчүн атайын бизде подкасттар бар, ошака барыш керек. Атайын массалык маалымат каражаттар бар, ошака чыгып арыз мундарын айтыш керек. Бул улуу трибунада шайлап келген элдин ой пикирлерин, көйгөйлөрүн, сыртта болуп жаткан маселелерди ушул жерден көтөрүш керекпиз. Анан жакында болгон окуялар жөнүндө деле мына мен деле тепкиге алындым. Анан бийликти мактап жаткан блогерлер тепкилеп атат. Улуттук телерадио компаниядан деген фейк маалыматты чыгарып атышат. Ал боюнча мен деген тиешелүү кызматтарга кат жолдойм. Буну иликтөө жүргүзүш керек деп. Бирок аны мен бияктан таарындым. Ана мен ушул туура эмес кылып атасыңар, менин аброюма шек келтирип атасыңар деп мен айта албайм. Анткени бул трибуна башка үчүн. Өзгөчө алкы жердеги борбордук централдык трибуна такыр башка маселелер үчүн. Ал жерге чыгып алып таарыныч арыз мундарын айтпаш керек деп ойлойм. Ошону сиз төрага катары мен бул сизден суранат элем да. Бүт депутаттар менен мамилеңиз түз болуш керек. Бүт депутаттарга тегиз караш керексиздер. Ана мен мурдагы мен фракциялашым деп, ага өзгөчө мамиле кылбаңыздар деп мен сизден аябай суранам. Биякта башка депутаттардын мындай көз карашы башкача болуп кетет да. Рахмат.